өткөндө Юстиция министринин азыр орун басары айтып кетти, өткөндө клевета боюнча мыйзам кабыл алдык. Негизи ушул мыйзам менен мындан кийин журналисттерге чектөөлөрдү токтотуп, мындай шарт түзүп берсек, анткени алар дагы кээ бирки мамлекеттик органдардын кээ бирки мындай көп учурда элге пайдалуу мыйзамдар мындай иштер жасап, иликтөөлөр жасап келет. Ошол себептен Маданият министрлиги туура тартип болуш керек, бирок ошол эле учурда мындай аларга чектөөлөрдү көбөйтө бербей, шарт түзүп берүүнүн үстүндө иш алып барсаңыздар, эгерде аларга чектөө койсок, мисалы көп буга чейин билесиздер, коррупциялык иштер боюнча канчалаган журналисттер ачыктап беришти, бүт баарын эле мамлекеттик органдар көрбөй калат экен. Ошол учурда журналисттер дагы өзүнүн ордун, өзүнүн мындай пикирлерин айтып келип атат. Ошого мындан ары журналисттерге чектөөнү киргизе бербестен, аларга шарт түзүп берип, эгерде мындай туура эмес маалымат тараткан учурда гана жоопкерчиликти карап, ушундай иштерди алып барсаңыздар. Чоң рахмат. Мындан кийинки жыйындарга Уланбердиевич айткандай, ошол 8 кишинин жанагы комиссиянын чечимге киргизип, мен да колдойм. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Бактияр Алиевич. Туура белгиледиңиз. Бул мыйзам долбоору дагы дал ошол журналисттердин биздин 4-чү бийлик саналган коомдун санитарларынан ишмердүүлүгүнө жакшы шарт түзөт деген ишеничибиз бар. Чындыгында сиз айткандай журналисттерге эркиндик жана биз улуттук прессаны калыптандырып, деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Рахмат. Ана бир кошумча жана 50% телевидение боюнча айтып кеттиңиз. Буга чейинки келип калган телевидениялар мына Россия Федерациясынын телеканалдары бар, бизде иштеп атышкан. Аларга ушул таасирин тийгизеби? Ал өзүнчө өкмөттүк макулдашуу менен ишке ашкан. Демек буларга тиешеси жок. Алар өзүнчө өкмөттүк макулдашуу менен иштешет жана алар ретрансляция болуп. Мындан кийинки ачылган телевиденияларга гана тиешелүү болобу? Эгерде ал телеканал бул жакка келип Кыргызстандан каттоодон өтүп, Кыргызстандын медиасы телеканалы болуп иштесе деген пунктта, а Россиянын телеканалдары болсо, бул өкмөттүк макулдашуу менен ретрансляция болот. Макул, чоң рахмат. Кошумчалап коюнчу, мыйзам урматтуу Бактияр Алиевич, артка карай күч колдонулбайт. Мыйзам кабыл алынып, күчүнө киргенден кийинки катталган телеканалдарга жайылтылат. Буга чейинки азыркы аракеттеги мыйзам менен катталгандар ишмердүүлүгүн жүргүзө берет. Эгерде алар мындай ишин жаңылоо максатында кайсы бир себептерден мындай юридикалык негиздер пайда болуп калып, кайра каттоодон өтсө, демек 50% кыргызстандык жаранды киргизиш керек болобу? Телеканал. Азыр кайра каттоодо биз мына эгер жалпыга маалымдоо каражаттын аталышы, редакциянын дареги, каражаттын түрү жана домен өзгөрсө гана болот деп атабыз да, негиздердин биричи. Анан алар жанагы телеканалдар талаптар мыйзамдар боюнча өзгөрүү болбосо, ал каттоого негиздеринде көрсөтүлбөсө, алар көрсөтүлбөйт. Кийин жаңы түзүлсө түзүлөт, иштегендер иштей берет.